Мемлекеттик гимни жаңырды. Финалдык беттеши башталарын алды. Бишкек Ошме анда Бердалиев гол жараткан. Күмүш байгени гим алат. Дал ошол нерсени аныктайбыз. Ышкырык жаңырды. Кызматыңыздар болсо мен Эркин менен Нурел Кубанычбеков 18-чи, Умар Темирбеков 15, Амангелди Асанбеков 22. Ал учурда Ратмир Казакбаевдин тепкен тобу гол. Такыр алып чыккысы кунузатты. Бул жерде чыныгы чебер дүйнөлүк профессионалдыктар эсебинде пенальтиден кийин алдыга озуп чыгып олтурат. Ратмир Казакбаевдин албетте эмгеги менен. Жалал менен болгон тайм башта 4 гол, ошондо демек Билал Эмилбеков мына алыска бурушка топту көтөрүп берди, гол. Идеалдуу пас. Дал ушул Эмилбековдун пастарына чындыгында баа берсе болот. Анын голдорунан сырткары голдук пастары чындыгында керемет. Азыр мына биздин камерага келип туруп, өзүнүн бул деген чабуулда жөнөкөй жерден алып кетти. Жана сокку ушул жерден. Кайрат 19 номердагы Усман Жумагуловдун ордуна 12 номердагы Эмил аталы экенине карабастан, эгерде дарбазага таамай барса, аны тосуп чыгуу кыйын болот. Тирөөчтүн үстүңкү тарабына тийип кайтты. Өтө сонун сокку. Ушул жерде орун алган болчу. Баш менен сокку, гол эмес. Сейф, идеалдуу сейф ушул жерде. Демек негизги талапкерлердин бири ал турнирдин мыкты дарбазачысы аталууга. Азыр дагы бир ирет баш менен. Бул жолу дагы Ахмат Шамуров эне карабастан чүй азырынча татыктуу. Азыр Эмилбеков кирип барды. Жана Мергеновду кулатып кетишти, бирок оюндан ары уланып атат. Эмилбековдун тепкен тобу тирөөчкө тийип жатат. Албетте бул турнир негизинен өткөрүлөт, бирок ошого чоң жардам берген Бостер Айыл өкмөтү азыр тирөөчкө тийип кайтты. Жана баш менен сокку. Эсепти теңеп кетпесе, анда биз пенальтилер сериясына жөнөйбүз. Алыска бурушка топ чыкты. Баш менен сокку, гол! Гол! Эң акыркы чабуулда ошентип Бишкек 2-1 менен алдыга озуп чыкты. Жаңылбасам бул пасты дагы ушул Эмилбеков чыгарды окшойт, анткени анын почеркине окшоп кетти. Мына ушундай керемет гол. Төлөгөнов мына эми гана ал финалдык ышкырыкты жаңыртты. Мына урматтуу көрөрмандар, айыгышкан күрөштү ошентип Бишкек чемпиондукту алып кетти, жана кубокту дагы Чүй командасына, Чүй облусунун оюнчуларына өтө терең ыраазычылык